Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы биринчи оюнга 3-чү орунга ат салышат. Ош шаары Сулайман, ал эми сол канаттагы жигиттер, булар Баткен обласы, Баткен шаарынын оюнчулары. Азыр оюн алдында даярданууда. Assalamu alaikum. Oş şaары Сулайман то. Баткен обласы. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, Мистер Кейчи каналынын катталуучулары. 21 март 2022 жыл Баткен обласы. Сиздер менен чогуу бүгүн Көкбөрү Баткен обласында болуп жаткан Көкбөрүгө көп болобуз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ал эми бул алдыңыздарда өтүп жаткан жигиттер Ош обласы, Ош шаары Сулайман то. Ал эми жанындагы оң жакта кетип бара жаткандар бул Баткен обласы жаш күч. Бөлөк жактан тышкары эреженин Байбек сактап, бири-бириңерди сыйлап, ортодо калыштын сөзүн угуп, жакшы элибизге бир майрам тартуулап бериңиздер. Амин. Эмесе келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, үчүнчү, төртүнчү орунга азыр биздин момда Кочкул Кызыл, Ош шаары жана жаш күч сыя формачан командаларыбыздын ортосунда эң кызыктуу оюнга биз азыр күбө болобуз. Себеби üçüncü orunda da жеңип алыш керек эмес. Кетти канамас Жакшы көтөрдү эле Ош шаарынын Сулайман то командасынын жигиттери. Булакты толук көтөрө албай калды, жерге түшүп калды. Тегерек чийинден чыкты. Булак старттан башталган. Азыр Ош шаары Сулайман то командасы ал эми Баткен обласы жаш күч 3-4 орунга күч салышууда. Мына жакшы алып чыгып кетти. Алыпка чыгып кетти. Ош шаарынын Сулайман то командасынан балдарды көтөрүп чыкты эле, бирок
тилекке каршы аутка чыгып кетти. Азыр эми ортодон жекеме-жеке болобуз. Ортодо жекеме-жекеден башталуу алдында турат. Тайгазан ойногон Көкбөрү мелдешинин 25 жылдыгын атайын белгилеп сиздерге катардагы оюнчуларды тааныштыра албаймын, анткени тизмесин алганга жетишпей калдык. Кийинки 1-2 орундагы командаларга буюрса аракет кылабыз. Көкбөрү 25 жыл деп сиздерге толук оюнчулардын тизмесин айтып кеткенге аракет кылабыз. Алда жазылып калды. Ошол 96 алдыдагы кызыктуу оюнга биринчи болуп ушунда баштаган Бакыт Бешкемпиров деген куш көтөрүп бараткан жигит биринчи Акаевден деген кубок көтөргөн Манас Талас командасында биздин атактуу оюнчу ушул биринчи чемпион болгон Манас Фест 97-де. Ошентип мына эми 25 жылдан кийин биздин ажайып керемет Баткен жергесине келдик. Караңыздар эми. Бул биздин 22 Novruz bayramına karata sezonun açılışı 2022 yıl 21 Mart yaş güç bilen Oşşar'ın ortasındaki kızıklı oyun 3. 4. orunda betleştirip atat gördüğünüzler Utkan komanda 3. orundun bir en çok manisi bu 3. orunda jengip alat komanda jengip alat oşun üçün bu anlarda kanattıran Emisi bitarken atlarga bağ beriңizdер gördüңүздөр mü gök at menen o kaşkat toratты gördüңөр Emisi yenger eken bir minütten içinde verece boyunca ulak götürülgen yok ortada albatta kayratlar geldi mına sağa götürüldü ulak ay azama Bekbolot Bekbolot 6-чы катардагы оюнчу азыр улакты жерден көтөрүп чыкты. Жекеме-жекеден тегерек чийинден көтөрүп. Бирок улакты чеке чыгарган жок. Ортого оюн таласында таштап чыгып кетти. Кайрадан жаш күч командасынын 11-чи оюнчусу улакты көтөрдү. Мына эми четке чыгып кетти аутка. Ошол жактан көрсөңөр Мына эми кайрадан ортодон жекеме-жекеден башталуу алдында турат. Ар бир командада 12ден бала болот. Ар бир оюн учурунда 4төн ойноп, оюн учурунда алмаша берет. Хоккейдегидей эреже. Ортодо 3 чийим бар. Аутка чыгып кеткен улакты ортого келип, ар бир командадан бирден жекеме-жеке Алдыңыздардагы оюнда көрүп жатканыңыздар кызыл кийимчен булар формачандар Ош шаары Бексултан Абдыкалил уулу Сулайман Тоо командасы ал эми түстүү кызыл кочкол түстөгү булар Баткен жаш күч командасынын оюнчулары Кичинекей баламды алдыра. Ортодон көтөрүп чыккан күбө болдук. Улак Сулайман Тоо командасынын оюнчусунда мына эми кетип жатат. Эч кандай тоскоолдуктар жок. Азаматсын мына эсепти алдыга сүрөп чыкты. Көтөрүлүп учуп барып салдым. Брасокко дейин Азаматсын 6-минутта эсеп 1-0 Ош Көкбөрүчүлөр алдыга чыкты. 11-чи катардагы оюнчу Баткен жергесиндеги бир упайга алдыга чыгарды. 22 жылкы Novruz bayramына карата Кыргыз Республикасынын жаңы улуттук оюндар сезонунун ачылышы ачылышындагы мелдештин Ош шаарын билесиңер кече күнү Жалал-Абадтын ачы командасы менен ойноп 3-1 эсебинде утулуп калган. Ал эми жаш күч өзгөндө 8-1 эсебинде жеңилди. Бүгүн 3-чү орунга ойноп атышат. Oyunun 7-ci minutası ulak götürüldü kaydadan çüy degende ele baldardı karanglaş bugünkü жаш күч командасынын оюнчусу азыр улакты алып кетти. Ой. Аттан жыгылды. Калыстарын ышкырыкты жаңыртты. Ышкыргандан кийин бул жерде биринчи кезекте айтабыз биздин балдар өзүнүн ден соолугу керек уюштуруучуларга.
Albatta baygeslerdiki, biroq bizning jemish shu qochib ketdi. Tamam esen, bu yerda qiziqdan turan balbay tez yordam olsun kerak yo'q ekan, yaxshi bo'ldi. Ulantamiz. Ulaqda ошол жерден эле кайра улантышты. Рахмат түшүнүп. Улақ жерде. Коюшту судьянын ышкырыгын алып. Bizde жана айтып атабыз, балдарыбыз тамам esen. Үйлөрүнө качсын туран болбой. Улар не өтүп алдыңар? Сүрбөйсүңөр, кетип аркаңардан кетет. Аркаңыздар. Старший энерге. Улақты көтөргөнгө аракет кылды, бирок жерге түшүп калды. Мына эми Сулаймантоо командасынын улакчысы оң такымга басты. Кетип жатат. Ош командасында оңданайында да Тайгазан айланып бир жума боюнча улакты командасынын оңдоп жаткан кези азыр кандай болор экен? 9-минутта Өнерін өткөр албай турат, аты эмнеге да чуркабай калыптыр. Бүгүн Ильястын аты чарчаган окшойт. Эки оюнчу өзүнчө жүрөт буякта. Команданын капитандары коргоочулар экен, Еламан менен Улакты жаш күч командасы алып калыптыр. Тайгазанга жакын барды, бирок таштатпады. Коргоочулар коргоп калды. Өз Тайгазан Ош шаарынын командасы. Улак Ош шаарынын командасы оюнчусу мына кет жатат. Улакты оңдоп жатат. Оңой эмес, улак оор. Улак жерге түшүп калды. Кеңеште отуруп бири-биринин аттары дагы мына бир жума бою ойноп, аттар деген ичине жакшы болбой турат, жийбей турабы, ачылбай турабы көрөбүз экинчи таймда. Дагы көрүнөт аттары. Ламындандыкты тездетишип балдар. Азырынча эми кичине ойунун алдындагы балыны болуп атат, атка толкунданып кичине сүрдүп ачса керек. 11-минутта Калыс ишкырын жаңыртты, эми жекеме-жеке ортодон башталат. Жүктүү оюндарды өткөрүп Кайрадан ортодон башталды. Улак 4 группа бөлүнүп алышты. Мыктыбек 7-номердагы Болат менен Мыктыбек, Минбаев Айдаркен деген өзү жаш күчтө ойногон жана да Ош шаарынын Бексултан деген ортодо. Бексултан ортодо 11-чи катардагы оюнчу азыр улакты жерден алды, сол жагынан. Бирок такымга басууга тоскоолдук жаратып жатат. 7-чи катардагы оюнчу жаш күч командасынын оюнчусу. Мына эми бир аз алыстаганда такымга басууга аракет жасады. Бирок жанынан жетишип барды. Жакшы баса албай жатат, улакты оңдош керек эми. Сол такымга басты окшойт. Оңдонду. Сол такымга басты, бирок жаш күч командасынын оюнчусу тоскоол жаратып жатат. Дагы деле болсо колунан чыкты. Мына эми тегерек чейинден чыкты. Өз өнөктөшүнө өткөрүп берген экен. Мына эми айландырып жатат.
Азаматсын жакшы кетип бара жатат. Ай азаматтар ушундай сүрөп тургула эки командага бирдей. 8-oyuncu азыр. Ар бир команданын көрмөңүз. Оң такымында кетип жатат. Бирок коргонуучулар бат эле жетип барышты. Аларды да баалап турган. Ичиңерден жакшы оюнчу экен, мыкты оюнчу экен. Албетте өзүңөрдүн командаңарды. Но эми кайрадан бул жака кууп келди. Артынан ойнатып аткан жерде эки мыкты жигитибиз ортодо мыктыбек. Кичине улакты ортодон алдырып коюп, азыр эми кайрадан жөнөдү. Дагы деле болсо оң такымында улак. Ашкаты менен Тору. Тайманаты менен миңген аргымагы. Чийимден чыкпай, урматтуу көргөндөр. Ай. Анан кийин аутка чыгып кетти. Бизде кайрадан оюн уланды. Республикалык жеке-жеке Күч федерациясы, Салбурун федерациялар бардыгы жерде улуу Норус майрамы менен куттуктап, үй-бүлөңүздөргө тынччылык, ден соолук каалайт. Баарыңыздар бар болуңуздар, урматтуу агайын туугандар, Норус майрамыңыздар менен. Жеке ойындын 15-минутасы. Көрдүңүздөрбү кандай катуу оюн болуп атат. Бул жерде эки команда, бири-бирине тең команда. Булар финалга деле чыкса болмок, эми оюн деген оюн экен. Бул балдарга бул жолу 3-4 орунга ойнойбуз. Кудай буйруса бизде алдыда дагы жыл боюнча эң мыкты улуттук оюндарыбыз бар. 9-майда 9-майга карата Үсөн Кудайбергенов агабыздын атактуу улуу каскадер Шимон Кулчокморов агабыздын кино эми жерден жеңип алды. Ушу агаларыбыздын жаркын элесине арналган Ош шаарынын оюнчусу мелдештер болот. Ал дагы өзүбүздүн бул жерде кадам сол жагында такымга басууга аракет кылып жатат. 5-номердеги оюнчу. Жыл сайын өтүүчү президенттин кубогу бар. Быйыл бизде эң улуу өзүбүздүн майрамыбыз Кыргыздын биринчи ойлоп тапкан көчмөндөр оюну бар. Бүткүл дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюндары Кудай буйруса 29-сентябрдан 3 октябрга чейин Турцияда өтөт. Мына ошол көчмөндөр оюндарынын алкагында ушундай оюндарды өткөрүп атабыз. Биздин тандабалуу мелдештери десек да болот. Ар бир мелдештердин чейинүүчүлөрү ушул көчмөндөр оюндарына катышууга курама команданын мүчөлүгүнө талапкер болуп даярданышат. Эмесе улак кайрадан Ош шаарында 7-номер Бекзат улак жерде түшүп калды. Жерде Акырын. Ой. Марат. Болду Марат. Ортодо калысты ук. Мына эми улак уланууда. Капитан команданын азыр Акырын. Есеп 1-1. Жаш күч 8-номердеги оюнчу азыр Тайгазанга таамай алып барып таштаганына күбө болдук. 18-минутада есеп ачылды. Жаш күч команда 1-1 болду есеп. Биздин 3 оюнчусу менен артка тартып команданын капитаны. Көрдүңүздөр азыр 4-3 болуп калып жаш күч бир упай өз салымына кошту. Есеп 1-1. 18-минутта кетип жатат. Бир оюнчу жыгылып калган экен. Азыр судья ышкырыгын жаңыртып улакты токтотту. Мына эми кайрадан оюн башталды. Ошондон көтөрдү. Ой. Өтө катуу таймаш жүрүп жатканына көрүп жатабыз. Дагы бир оюнчу аттан түшүп калган кези улакты кайрадан улантты.
Ал эми бул жактан жаш күч командасынан бир оюнчу 10 номердеги жазаманага чыккан. Улак кайра башталды эле. Азыр дагы бир оюнчуну жазаманага чыгарды. Акыркы минутта Саймантоо командасынын оюнчусу 9 номердеги. Бул чекете турат. Эки оюнчудан ким? Ильяс. Ильяс, сен экинчи таймда түз эле кошула бер, сен ровно 2 минут. Сеники ким? Арген. Эме. 1 минуттан кийин Арген. Арген. Сен кайта келесиң, оюн башталарда берде турасың, уктуңбу? 15 секунд калды. Биринчи тайм аякташына мына азыр 10 секунд. саналуу гана секундтар калды. Эсеп 1-1 боюнча. 5, 4, 3, 2, 1, бүттү. Ошентип биринчи тайм аягына чыкты. Эсеп 1-1 боюнча. Азыр эми булакчылардын эс алуусунан кийин экинчи тайм башталат. Биз менен чогуу болуп туруңуздар.